Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Bugünkü sabahımızın teması Allah Ta'alaga jagıngınız kelebi. Çin. Ova, kimdin ele Allah Ta'alaga jagıngısı gelbesin? Meni Allah jaktırsa, Allah meni jakşı görse, Allah meni süyse, Allah meni жақсы көргөннің арқасынан қылған таат ибадаттарымды кемчиликсиз кабыл кылса деген мүдө максатта жашайбыз да. Эгерде бир инсан кимдир бирөөгө өзү сыяктуу инсанга жагынгысы келсе, жасанып жасакерлене баштайт. Кошомат кылат, кызматын кылат, алдынан өтөт, белек жөнөтөт. Эми караң, не деген мыкты тема. Аллахка жагынгыңыз келсе, анда мына ол сабакты угуп көрүң. Окулган намаздардын баары текши бирдей кабыл болот деген туура эмес. Кимдир бирөө рия үчүн окушу мүмкүн. Көз көрсөтүп, жетекчисинен коркуп, ишим жүрүшүп кетсин деп, бирөө ооругандан улам мешитке келет, оору айыгып калайын деп. Орозо тутуп атканда дагы кабыл болбой калышы мүмкүн, Кудай сактасын. Анткени кимдир бирөөдөн уялып тутушу мүмкүн. Бирок ушул окуп аткан намазыбызды, тутуп аткан орозобузду, берген зекет, жасаган хаж, умра жана башка иштерибиздин бүт бардыгын кабыл болушуна бир эле нерсе себеп бар. Бир эле себеп бар. Егер ошол аткарыла турган болсо, ал жүзөгө ашырыла турган болсо, анда кепилдик бар. Окуган намаздар буйурса бүт барды кабыл болот. إذا أردت أن تتوسل إلى الله بأحب أعمالك فتوسل إليه بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى siz өзүңүз жасаган иштердин ичинен эң мыкты сүйүктүүсү менен жагынгыңыз келсе, намазыңызды мындай коя туруң деп атат. Орозоңузду дагы мындайраак коюп туруң. Намазыңыз менен Аллах Таалага жакпай калышыңыз мүмкүн. Орозоңуз менен дагы Аллах Таала жагын албай калышыңыз мүмкүн. Сиз жасаган ибадаттардын ичинен Аллах Таалага эң сүйүктүүсү ал Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat aytуу менен жагынасыз. Muhammed пайгамбарыбызга салават айтуу менен жагынасыз. Окуган намазыбыздын эң аягында Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибат. Бул бүткөндөн кийин Аллахумма салли аля Muhammed, Аллахумма барик аля Muhammed. Окуган намазыбыздын эң аягын хитамуху миск, эң аягын бир жыпар жыттуу кылып Аллах Таалага салават менен жагынып атабыз. Ким салаватты эле унутуп кала турган болсо, атайлап айтпай турган болсо, ал окуган намазынан кол жууду. Сахабалар, табииндер, муштахидтер, алим мутамаккиндер бүт бардыгы бир ооздон бенденин кылган дуасынын 100% кабыл болушуна бир эле кепилдик бар. Ал кайсы десе, кол көтөргөндө, же көтөрөрдөн мурда Астагфируллах, Астагфируллах, Астагфируллах деп истигфар айтып, андан кийин Аллахумма салли аля Muhammed пайгамбарыбыз салават айтып туруп, анан муктаждыгын анан айтып бүтүп, бала тилейби, аял тилейби, акча тилейби, мансап тилейби, адал нерсени тилесе, бүткөндөн кийин тилеп, айтып бүткөндөн кийин дагы салават айтып, анан аягын истигфар менен бүтүрсө, анын дуасы кабыл болбой койбойт деген. Намаздын аягын салават менен бүтүрүп атабыз. Ушул Рамазандын орозосу текке кетип калбасын ушу бенделеримдин деп Аллах Таала кадыр түндү бизге берди. Эмнеге берди? Кадырлуу болсун мага. Эмнеси менен? Окуган Кураны мененби?
Ооба, дагы эмнеси менен? Ошол Кур'ан кимге түшкөн? Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга түшүрүлгөн. Өзүнүн пайгамбарын эстегенде мага салават айтып, туткан орозосун бир жыпар жыттуу кылып мага жагымдуу кылып көрсөтүп алсын деп. Салаватсыз ибадат эмес. Жада калса, Аллах өз сөзүндө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам тили менен "Estağfurullah billah". Ali İmran suresi 31. ayet. Estağfurullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Sadakallahul azim. Kul ey Muhammed ayt. Jetkir. In kuntum tuhibbunallah. Allah'ты sүйем десеңер. Allah'ты сүйүү кантип болот? Айтыңчы. Эшке чыгып, керней менен Allah'ты сүйем деп кыйкырып коюубу? Жок, Allah'ты сүйем. Allah'ты сүйүү Аллах кыл дегенин эмнеге ушинтти экени дебестен кыйшаюусуз кылган инсан, демек Аллах'ты сүйгөн инсан. Өткөндө мага бирөө суроо берди. Ат менен эшек экөө бир дейли. Бирөөсү кичинеси, бирөөсү чоң. Эмнеге ат адалда, анан эшек арам? Бизде бир накыл кеп бар. Эшектин күчү адалда, сүт арам деген. Ошондо эти кандай болуп калат? Эшектин арам болушуна эмне себеп болду деп чукулап атат да. Ушуну казып барсаң, Аллах бир жерге адал дегенди бекитип койгон эмес эшектин аркасына. Аллах бир нерсени арам десе, эмнеге арам кылды, муну адал десе, эмнеге адал кылды деп текшеренге сен укугуң жок. Ошон үчүн Аллах бир нерсени аткар десе, болду, аткарам деп, аткарба десе болду, тыйылам деш, бул Аллахты сүйүү болуп эсептелет. Бирок деп атат. Аллах пайгамбардын тили менен өзүнө чакырып атат. Кул ин кунтум тухиббуналлах. Аллахты сүйем деп чындап айта алсаң, анда фаттабиуни, пайгамбар айтты. Аллахты сүйем десеңер, биякты карагыла. Фаттабиуни, менин сүннөтүм менен жаша. Мени жакшы көр, мага салават айт. Менин изим, менин чыйырым менен жаша. Юхбибукумуллах, эгерде силер менин чыйырым менен баса турган болсоңор, кыжалат болбогула. Аллах силерди сүйүп калат. Сен Аллахты сүйгөнгө чейин эле деп атат. Аллах сизди жакшы көрүп эле тим болбостон, яғфир лакум зунубакум, күнөөңөрдүн бүт бардын кечирип, жоюп жок кылып таштайт. Wallahu гафурur рахим. Анткени Аллах өзү кечиримдүү, өзү райымдуу. Карабайсызбы? Салаватсыз жашоо ал жашоо эмес. Салаватсыз жашоолор алар тирүү өлүктөр деген. Жандуу өлүктөр деген түшүнүк. Намазыбыздын аягы салават менен бүтүп аткандан кийин азанда ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах азанды түшүнүп атканыбыздан кийин анан ойлонол да келгиле. Аллахка жагынгыбыз келсе, жашообузду, саясатыбызды, экономикабызды, өзүбүздү, үй бүлөбүздү оңдогубуз келсе, тилиңиз ар дайым пайгамбарга салават айтуу менен дайым нымдашып, шилекейленип турсун. Кол көтөргөндөгү алакан жайып, Аллахтан суранарда сөз түрдө истигфар, салават, андан кийин өзүңүздүн муктаждыгыңыз, андан кийин дагы салават, анан истигфар болуп, ортосунда оролуп калсын. Мына ушунда биз иншалла Аллахка эң мыкты, жагымдуу көрүнгөн мусулман муъмин инсанбыз. Амин. Аллахумма иннека афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна я рахим, бирахматика я архамар рахим. Аллах. Ассаламу алейкум.